Бүгүн Бишкекте Кыргыз-Венгер суу технологиялар форуму өттү. Ага эки өлкөнүн мамлекеттик кызматкерлери, суу ресурстары жана энергетика тармагындагы адистер, ишкерлер катышты. Иш-чара Венгриянын элчилигинин демилгеси менен уюштурулуп, анын алкагында бүткүл аймак үчүн эң маанилүү темалардын бирине айланган суу маселеси талкууланды. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ezen a fórumon. Кыргызстанда азыр суу жетишсиздиги маселеси жаралууда. Биз бүгүн дал ушул суу маселесин талкуулап жатабыз. Биздин компания сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча өзүнүн технологиясын сунуштайт. Жаңы технология суу жетишсиздигинен арылууга жакшы өбөлгө болот деп ойлойм. Бүгүнкү күндө суу жөн гана табигый ресурс эмес, азык-түлүк коопсуздугунун, энергетиканын, калктын саламаттыгынын жана мамлекеттер аралык туруктуу кызматташтыктын негизи. Мындан улам форумдун катышуучулары Венгрия тараптан сунушталып жаткан жаңы технологияны айрыкча ирригациясы өнүгө элек аймактарда колдонууга учур келгенин билдиришти. Биздин региондордогу негизи суу жетишпеген жакта айыл чарба билесиздер, ирригация бизде проблема, жерлерибиз бар, бирок баягы сугарылбагандыктан айыл чарба продукцияларын өстүрүү аябагандай кыйынчылыкты туудурат да. Ошол боюнча дагы мына азыр айтып атат, күн панелдерин колдонуп, кичи контейнерлер менен кичи фермаларга, кичинекей жанагы теплицаларды салуу боюнча дагы биз башка жанагы Африканын суу чыкпаган өлкөлөрүндө дагы ушул технологияларды колдонуп айыл чарбаны өнүктүргөнбүз депчи. Анан билесиздер, Кыргызстан биз өзү сууну 100% өзүбүздөн чыгарган өлкө болуп эсептелинет. Бизге башка мамлекеттерден суу агып келбейт, дарыялар агып келбейт. Ошондуктан өзүбүздүн суу потенциалыбызды энергетика гана жаатында эмес, негизи азык-түлүк коопсуздук бул айыл чарбада биринчи. Ошол жаатында дагы үнөмдүү пайдалануу боюнча негизи баягы жаңы технологияларды колдонууга убакыт келип жетти деп ойлойм. Форумда туруктуу суу менен камсыз кылуу, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу экологиялык таза технологияларды ишке киргизүү сунуштары айтылды. Кыргызстандын суу ресурстары кызматы алар менен кызматташууга даяр экенин билдирүүдө. Мен ойлойм, жаңы технологияларды мына булардан дагы суу биздин именно суу чарба кызматына керектүү боло турган көптөгөн жакшы бир маалыматтарды алабыз, булар менен кызматташабыз, булар менен жакшы бир диалогторду түзөбүз деген жакшы ой бар. Негизи акыркы убактардагы ушул суу мөңгүлөрүнүн азайышы боюнча маселелер бар. Анын үстүнө бизде ушул суу ресурстарын үнөмдүү, коромжосуз пайдалануу боюнча ошол акыркы технологиялардан булардан да үйрөнө турган маселелер бар. Ошол боюнча кызматташабыз деп ойлойм. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан менен венгриялык компаниялардын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документте жер кыртышын сактоо жана айыл чарба тармагында суунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүү каралган. Бул эки өлкөнүн туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү маанилүү кадам болуп саналат.